Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жеке жашоону башкаруу жана баалай билүү. Сабактын планы: жашоонун маңызы, турмуштук максаттарды аныктоо, жашоо сапаты деген эмне? Жашоонун маңызы. Өмүр адамга берилген эң жогорку баалуулук. Адам өз өмүрүндө аң сезимдүү түрдө алдына максат коюп, ага умтулуп жашайт. Бул жашоону маңыздуу кылат. Тактап айтканда, жашоонун маңызы алдыңа анык бир максаттарды коюу, ага жетүү менен өлчөнөт. Адамдын жашоосунда чукул бурулуштар болот. Мисалы, жакын адамыңдын өлүмү, айыккы соору, кырсык жана башкалар. Адамды жашоонун чегин көрүүгө жашоонун маңызы эмнеде? Мен эмне үчүн жашадым, кантип жашадым деген суроолорго жооп издөөгө түртөт. Байыркы грек философу Сократ жашоонун маңызы акылдуулук, таанып билүү жана өзүн өзү таануудан турат деп белгилеген. Анткени акылсыз адамдын колунда бардык нерсе баасын жоготот. Мисалы, ден соолук, байлык, сүйүү, бакыт жана башкалар. Ошондуктан адам ар бир нерсени колдоно алганда гана жашоонун маңызын түшүнөт. Ден соолуктун чындыгы эмес, анын бекем бойдон сактоо, байлыктын көптүгү эмес, ага камкор болуу, сыйлоо маанилүү. Буддизм философиясы жашоонун маңызын каалоодон баш тартуу деп ырастайт. Адам дайыма бир нерсени каалайт, мындан кыйналат, бирок каалаган нерсеге ээ болгондон кийин дагы кыйналат, анткени ал нерседен кол жууп калышы мүмкүн. Каалоолордон баш тартканда гана адам жашоонун маңызын түшүнөт. Буддизмде бул нерсе нирвана деп аталат. Ал эми Конфуцийдин ырастоосу боюнча, адам менен асмандын ортосундагы тең салмактуулуктун натыйжасында идеалдуу коомду түзүү жашоонун чыныгы маңызы болуп саналат. Ар бир адам өзүнүн милдетин так аткарып, тагдырына моюн сунса, мыкты коом түзүлөт. Бул коомдо бири-бирин сыйлоо, түшүнүү, бирге кызматташуу, өзүнүн жумушун жогорку деңгээлде аткаруу, коомдун ар бир мүчөсүнүн жашоосунун маңызы болушу керек. 18-кылымда жашаган немис философу Иммануил Кант жашоонун маңызын табуу үчүн моралдын мыйзамына баш ийүү жетиштүү деп белгилейт. Сен адамдарга кандай мамиле жасасаң, сага ошол мамиле келет. Мисалы, башкаларга жакшылык кылсаң, сага да жакшылык келет. Башка бирөөнү кемсинтип, мазактасаң, сага да ушундай мамиле жасалат. Демек, жашоодо жакшылык дагы, жамандык дагы жоопсуз калбайт. Ал эми француз философу Альбер Камю жашоо маңызсыз, аны изилдөөнүн дагы зарылчылыгы жок деп белгилейт. Бирок бул жашоодон баш тартуу дегендик эмес. Болгону жашоонун маңызын издеп убакыт коротпой, андан ырахат алуу керек. Өткөнгө өкүнбө, келечекке кайгырба, бүгүнкү күн менен гана жаша деп ишендирет Камю. Заманбап философтор жашоонун маңызын ар бир адам өзү табыш керек деп ырасташат. Акылдуу кеңештерди күтүп отурбастан, ар бир адам өз күнүн кантип өткөрүүнү өзү чечиши, туура максат коюп, ага жетүүгө умтулушу керек. Жашоонун маңызы ушунда деп эсептешет. Жогоруда айтылган философиялык жашоонун маңызы тууралуу аныктамаларды 3 багытта карасак болот. Биринчиси табигый мыйзамдын келип чыккан, натуралдык. Экинчиси негизинде баалуулуктар турган, авторитардык. Үчүнчүсү жеке максаттарга, көз караштарга негизделген, субъективдүү. Натуралдык жашоонун маңызы адамдын табиятынан келип чыгып, ырахаттануудан, көңүл ачуудан жана пайдадан турат деген багыт. Бирок адамдын биологиялык башаттары жашоонун маңызын толук ачып бере албайт. Мисалы, күнүмдүк жыргалчылык үчүн гана жашоо адамдын психикасын, жүрүш-турушун жана организмин бузат. Бул өз учурунда эгоизмге, сараңдыкка, жоопкерчиликсиздикке жана башка жаман сапаттарга алып келет. Натуралдык багыт маданияттуу, эс алууда, адамдар менен жалпы максаттар үчүн бирге аракеттенүүдө, ден соолукту чыңдоодо, туура тамактанууда колдонулушу зарыл. Авторитардык багыт улуу идеяга байлануу, жалпы жыргалчылыкка умтулуу, баалуулуктарга сыйынууга негизделген багыт. Мында жашоонун маңызы кандайдыр бир саясий идеяга, диний фанатизмге, жеке адамга сыйынууга багытталат. Бирок бул коом үчүн коркунучтуу көрүнүш. Мындай
чакырыктар, акылсыздык менен кабыл алынган чечимдер коомдогу тең салмактуулукту бузуп, башка адамдарга зыян алып келиши мүмкүн. Андыктан авторитардык багыт мамлекеттин жалпы идеологиясын, диний жана руханий баалуулуктарды акыл эстүүлүк менен коомдун өнүгүүсүнө кызмат кыла тургандай туура багытта колдонууда көрүнөт. Субъективдүү багыт жеке адамдын көз карашына, баалуулуктарына, максаттарына таянып жашоонун маңызын табууга үндөйт. Бул көбүнчө заманбап философтордун ыраазоосу болуп, ар бир адам индивидуалдуу деген көз карашка негизделет. Бирок жашоонун маңызын субъективдүү кароодо объекттин да кызыкчылыгын эске алуу зарыл. Мисалы, мен жашоонун маңызын издеп жатамын деп ойго келген иш-аракетти жасай берүүгө болбойт. Бул жерде коомдун моралдык мыйзамдарын эске алынышы керек. Ал эми турмуштук максаттарды кантип аныктайбыз? Адам төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин жашоосу өмүр деп аталат. Ар бир адамдын өмүрү бүтүндөй тарых, узак жол. Адам бир берилген өмүрүн татыктуу жашап өттүбү? Артында кандай из калтырды? Элге кандай пайдасы тийди? Бул суроолор ар бир инсандын көзү өткөндө анын өмүрүн баалоочу критерий болуп калат. Адамдын бул жарык дүйнөдөгү эң жогорку миссиясы үй бүлө күтүү, адамзаттын тукумун улоо. Ар бир адамдын өмүрү анын үй бүлөсү, өстүргөн перзенттери менен бааланат. Бирок адамдардын арасында да үй бүлөсүн бага албаган, ал тургай өз каражанын бага албагандар да бар. Алар мындай тагдырга ар кандай шарттардан улам оорудан, кырсыктан, жалкоолуктан кабылышы мүмкүн. Ар бир адам алдына максат коюп жашайт. Ал эми максат адамдын ойлогон ойлорун ишке ашырууда активдүү аракеттенип, кыйынчылыктардан жана тоскоолдуктардан өтүүгө жардам берген багыт. Ар бир инсан жашоодо өнүгүүсү үчүн максатты туура коюусу маанилүү. Ал үчүн максаттын мазмунунун так аныкталгандыгы керек. Тактап айтканда, эмнеге жетүү керек? Жолунун аныктыгы, тактап айтканда, кантип жетүү керек? Убактысынын так көрсөтүлгөндүгү, кайсы мезгилде жетүү керек? Күтүлгөн натыйжасы, максатка жетүү бизге эмне берет? Коюлган максаттын мазмуну жеке же коомдун кайсы бир чөйрөсүнө байланыштуу адистик болушу мүмкүн. Ар бир коюлган максат этаптар аркылуу ишке ашат. Максатка жетүүнүн убактысы жакынкы же алыскы болушу мүмкүн. Мисалы, жеке максаттар кыска убакытты талап кылса, адистик максаттарды ишке ашыруу ондогон жылдарга созулушу мүмкүн. Максатка жеткенден кийин натыйжа адамдын жан дүйнөсүн толтуруп, кругозорун кеңейтет. Эгер адамдын жашоодо максаты болсо, анда ал ийгиликке жетишет. Максатсыз адам депрессияга түшүп, коомдон чыгып калуусуна алып келиши мүмкүн. Адамдын эрки күчтүү болсо, ал максатынан баш тартпайт, бирок коюлган максат курчап турган адамдарга жана айлана чөйрөгө зыян келтирбеши зарыл. Максаттар эч качан түгөнбөйт. Бир максатка жеткен адам экинчисине умтулат. Максат адамдын жашоосунун маңызын түзөт. Австриялык психолог Виктор Франкл: биз өзүбүздүн келечекти өзүбүз гана кура алабыз. Максаттардын ишке ашуусу же ашпай калуусу биз өзүбүз кабыл алган чечимдердин көз каранды деп белгилеген. Жоопкерчилик бул өзүнө ишенген адамдын принциби. Ар бир кадамыбыз, жасаган ишибиз, сүйлөгөн сөзүбүз үчүн өзүбүз гана жооп беребиз. Кайсы бир ишке ашпай калган долбоор үчүн башка бирөөнү күнөөлөө туура эмес. Ошол эле учурда башкалардын жоопкерчилигин моюнга алууга болбойт. Адам жоопкерчиликтүү болуу менен башкалардан да жоопкерчиликти талап кылуусу зарыл. Ал эми жашоонун сапаты деген эмне? Жашоо сапаты коомдогу баалуулуктарга ылайык адамдын биологиялык, психологиялык, моралдык жана укуктук абалын субъективдүү баалай алуусу, өзүнүн жашоодогу позициясын түшүнүүсү. Аталган термин биринчи жолу 20-кылымдын экинчи жарымында пайда болуп, калктын жашоо деңгээлин билүү үчүн колдоно баштаган. Тактап айтканда, мамлекеттеги калктын жашоо деңгээли ар бир адамдын жашоо сапатына карата өлчөнгөн. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн өнүккөндүгү анын жарандарынын жашоо деңгээлине, психикалык, биологиялык абалына,
коомдогу активдүүлүгүнө тактап айтканда жашоо сапатына карата өлчөнөт. Анткени ар бир жарандын жашоо сапаты мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн түз тиешелүү деп саналат. Жашоо сапаты адамдын бардык жактан өнүгүүсүн карайт. Жашоо сапатын баалоо төмөнкү критерийлер аркылуу жүргүзүлөт. Материалдык шарттар, маянанын өлчөмү, жумушсуздук, миграция, ден соолук, туура тамактануу, спорт менен машыгуу, дары-дармек колдонуу, билим деңгээли, көндүм ыкмалар компоненттүүлүгү, кесиби, жарандык позициясы, коомдук иштерге катышуу, активдүүлүк, добушун колдоно алуу жана башкалар. Өз ара мамилелер, моралдык нормалар, социалдык байланыштар жана мамилелер. Айлана чөйрө, абанын, тамак-аштын, суунун экологиялык тазалыгы, ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу, коопсуздук, физикалык жана экономикалык багыттагы адамдын коопсуздугу. Бул жашоонун сапаты мамлекеттин географиялык аймактын спецификалык өзгөчөлүктөрүнө карата өзгөрүшү мүмкүн. Дүйнөдө жашоонун сапатын изилдөөчү атайын уюмдар иш жүргүзүп келет. Мисалы, Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, буунун өнүктүрүү программасы жана башка сапаты боюнча ар кандай форматта изилдөө жүргүзүшөт. Жашоо сапаты адамдын төмөнкү жүрүш-турушуна түздөн түз таасир тийгизет. Өзүнө болгон мамилесине. Адамдын өзүнө болгон мамилеси материалдык жактан камсыздануусуна, ден соолугун чыңдоого, өзүн өзү өнүктүрүүгө шарт түзөт. Адамдар арасындагы ич ара мамилесинде. Социалдык мамилелер кызматташуу, жардамдашуу, бирге аракеттенүү адамдар арасындагы мамилелердин позитивдүү нукта өнүгүүсүнө өбөлгө болот. Өзүн өзү көргөзө алуу, алдына койгон максатына ийгиликтүү жетүү, өзүнүн өзгөчөлүктөрүн, жетишкендиктерин көрсөтө алуу жөндөмдүүлүгү адамдын башкалар тарабынан сый-урматка, кадыр-баркка ээ болуусуна жардам берет. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Жашоонун маңызын эмне түзөт? Жашоонун маңызы тууралуу айткан аныктамалар канча багытта каралат? Максат деген эмне? Жашоонун максаттарын эмне түзөт? Жашоонун сапаты кайсы критерийлер менен бааланат? Жашоонун сапаты адамдын жүрүш-турушуна кандай таасир тийгизет?